Англис тилинде сүйлөп жатканда көпчүлүгү ушул катаны кетирет. Туура жообун билген болсоңуздар комментарийге жазып кетиңиздер. Say менен tell сөзүнүн мектептен бери айырмасын билбей келе жаткандар үчүн бул видео. Экөөнүн айырмасын ушул видеодо раз и навсегда дейт го. Ошондо үйрөнүп аласыз. Аягына чейин көрүңүз. Эстеп калыңыз, бул жерде бир гана эреже бар. Say'ди биз эмнени айтып жатканда колдонобуз, ал эми tell сөзүн болсо кимге айтып жатканда колдонобуз. Мисалга, she said hello. Ал салам деди. Экинчи мисал, бул tellга келтирели. He told us the truth. Ал бизге туурасын айтты. Демек, биринчисинде жөн эле эмнени айтты? Салам деп айтты. Экинчисинде эмнени айтты? Бизге туурасын айтты. Бул жерде кимге айтып жатканы белгиленип атат. Бул сүйлөмүбүз туура эмес. Бул сүйлөмдү биз she said to me деп өзгөртсөк болот, же болбосо she told me. Ушундай жөнөкөй эрежени сактап алыңыздар. Получается, say бул бир нерсени айтуу, а tell бул бир нерсени бирөөгө айтуу. Эми бул сүйлөмдү толуктап жазыңыздар. Мен сиздерге тапшырма болсун. Комментарийге жазсаңыздар, мен сиздерге туура жообун, эсте туура эмес болсо туура жообун жазып кетем.